Каракол шаарындагы Касымалы Жантошев атындагы музыкалык драма театры 1983 жылы жаңы имаратта жана жаңы жаамат менен өз ишин баштаган. Анда бүгүнкү күндө 140 адам эмгектенип, алардын 40ка жакыны артисттер. Бизди шаңга бөлөңүз. Мени биринчи сен кырам. Театрдын жааматы азыркы тапта жаңы жылдык коюлумга кызуу даярдык көрүшүүдө. Артисттер сөздөрүн кайталап, өздөрүнүн сахнадагы образдарын жеткиликтүү деңгээлде аткаруу үчүн аракет көрүп жаткан учур. Достошолук, кандай элесиң, Балдар кечирели, күнөөлөрүн моюндарына алышты да. Ошол эле учурда театрдын башка бөлмөсүндө сүрөтчүлөр актерлордун костюмдарын жана сахна реквизиттерин даярдашууда. Коюлум бөбөктөргө арналгандыктан сүрөтчүлөр ар түрдүү жаныбарлардын келбетин жасап жатышат. Жаңы жылга даярдык көрүп атабыз. Бул жерде каар кишинин сөлөкөтүн жасап атабыз. Мындан каркасынан кетет, аны сыртынан неме менен синтепон менен каптайбыз. Бул астыңкы бөлүмү болот, эң чоң. Андан мындан үстүнөн кичирээк бирөө кетет, анан башы кетет. Негизги 3 бөлкө бөлүнөт да каркасыбыз. Ал эми жаңы жылдык кечени Аяз ата менен Аяз кыз жок элестетүү кыйын. Ошондуктан алардын кийимин айымдардан турган тигүүчүлөр тобу тигип беришет. Спектакльдерге жараша актерлордун канча көп ойногонуна жараша анан бир айдын ичинде бүтүрүш керек, кээсине бир жуманын ичинде азыраак болсо биз бир жуманын ичинде бүтүрүп беребиз. Эми смотря кандай, 1,5 айга. Каракол шаарындагы драма театрдын ишмердүүлүгү жакшы жүрүп жаткандыгын көрүүгө болот. Анткени андагы эмгек жаамат өз ишин сүйгөн жана жумушуна берилген адамдардан турат. Жыпаргүл Орозобаева театрдын актрисасы. Бул жерде 1999 жылдан бери иштеп келет. Театрсыз жашоомду элестете албайм деген актриса айымдын алган айлык маянасы 5600 сомду түзөт. Айла жок. Эми артисттер айласыздан биз деген өмүр бою сахна деп жашап, жан дүйнөң сахнага берилгенден кийин биз барга да жокко да кайыр болуп, ушул зарплатка жашап келатабыз. Бизде деген эми бул областной центр болгондон кийин борбордогудай эмелер жок, башка булактар жок. Мисалы, үн коштоого, киного үн коштоого, же болбосо мультфильмге, же болбосо бир текст окуганга ошондой булактар жок болгондон бир гана театрдын айлык маянасы менен чектелебиз. Өз ишине катуу берилген адамдар бул искусство адамдары. Касымалы Жантошев атындагы музыкалык драма театрынын жалпы чыгармачылык эмгек жааматына эргүү жана ийгилик каалайбыз. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакиев, Таңмаанай көрсөтүүсү.